Саламатсызбы? Менин атым Фархат. Мен Хусейн Карасаев атындагы Ысык көл лицейинин окуучусумун. Биз кыргыз адабият сабагында боз үйдүн ичиндеги бөлүнүшүн өткөнбүз. Ошол тууралуу айта кетсем, боз үйдүн так ортосу колуңту деп аталган. Аяка казан асылат. Төр үйдүн эшиге карама каршы тушу. Анда жүк жыйылып, ала кийиз, өрө кийиз, шырдак жана төшөктөр ошол жакта жыйылган. Жүктүн эки жагына текче коюлган. Текче илинген. Эпчи жак үйдүн оң тарабы ага бахан орнолуп, ашкана сыяктуу болчу. Ал жерде тамак аш, идиш аяктар сакталган. Эр жагы сол тарабы анда эркектердин кийими, куралы, ат жабдык жана башка буюмдары коюлган. Улага үйдүн кире бериши ага отун жыылып, токун коюлган. Дагы бир аз айта кетсем, боз үй азыркыга чейин колдонулуп, жайлоолордо жана мисалы менин үйүмдө деле бир турат. Ата энем шерине берип калса, ошонун ичине беришет. Дагы кызыктуу факттардан айтып кетсем, бир боз үйдү 2-3 киши 1 сааттын ичинде чогултушат. Бирок чечүүгө бир аз оорураак болот. Чечкенде 2 саатта чечилет. Боз үй тиккенден рекордду кыргыз тобу койгон. 2014-жылы 17 мүнөттө чогултушкан. Туш кийизине 25 койдун жүнү кетет. 25 күндө жыгачы жасалат. Жана боз үй 25 жыл колдонсо болот боз үй менен.